Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге 45 миң доллары бир аз кеми бар 6 соток жер аянтындагы мына ушул маңдайында турган 3 бөлмөлүү үйдүн тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз. 3 бөлмө демекчи, анын 2 бөлмөсү жашоого даяр ремонту менен, а бул жакта болсо 1 бөлмөсү ремонтко муктаж. Ушул бөлмөнү дагы бүтүрүп алып, жыргап жашасаңыздар болот. Жердин узун туурасына келе турган болсок, 20га 30, 4 түп чоң өрүктөрү бар, бадамы бар. Анан роза гүлдөрү эгилген. Бул жагы жашыл зона. Бул эми Г формасында салына турган проект экен, кошумча дагы фундаменттери бар. Аны эми кааласаңыз улап салып алсаңыздар дагы болот. Документтери так, чегаралары такталган, суу светтери келген, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Эми дарегин айтпайсыңбы, бул кайсыл жакта кантип барабыз десеңиздер, кунт коюп кулак төшөп угуп туруңуздар. Мен даректерин айтайын. Учурда Ош Арабан негизги трассасынын боюнда турабыз. Эгерде сиздер Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, машина базар, андан өткөндөн кийин Кеңеш айылы, андан бир аз өткөнүңүздөрдөн кийин Давут деген бассейн бар. 218-квартал Ош шаарына караган аймакка биз көрсөткөн жол менен түз жогору тоону көздөй чыгып келе бересиздер. Буйруса, жанагы биз айткан жолдон түз келгениңиздерден кийин такалат дарбазага, андан сол тарапка 70 метрге жетпей, 60 метрдей бурулсаңыздар, экинчи катардагы 13-чү көчө, 31-чи дарекке келесиздер. Мына ушул бышкан кирпичтерден салынган ушул үй буйруса өз кардарын күтүүдө. Эми ушунчалык болуп калды. Бул жакты дагы көрсөтүп коеюн. Бул жанагы аскердик машыгуу бөлүгү. Аскерлердин машыгуу бөлүгү. Полигон. Сиздерди коргойт буйруса. Өтө коопсуз жерде жашайсыздар да. Түнкү жарыктандыруулар орун алган. Суу светтери келген. Дарбазасы орнотулган. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу көргө сиздерге насип кылган болсун. Эми мына ушул бүткөн тарабынан көрсөтө берейин. Бул үйдүн узун турасын айта турган болсок, 20га 7 экен. Мына ушул жерден эсептегенде. Төрдөн баштайын. Бул жагы сөөрү тапчан. Бул чегарасы, айланасы мына ушундай, бүт ушундай түнүкө менен жабдылыптыр. 8 тонналык суу кампасы бар, тоок кепеси, тандыры жана жатканасы бар. Ошол өрүгө бышып калыптыр. Буйруса алып калсаңыздар жакынкы күндөр аралыгында өрүк сиздерге насип кылган болот да. Кана, ушул жактан баштайлы. Бул бир бөлмөсү. Ата-энелер уктоочу бөлмө, узун турасын айта турган болсок, 4кө 3,5. Терезеси бул жактан орун алган. Терезеси бирок жыгач экен, бирок мына жыгач айнеги пластиктин айнеги салыныптыр. Машаллах, сон. Андан кийин бул жагына келе турган болсоңуздар, жуунучу бөлмөсү, душу. Бул жакта дагы эми шаардагыдай шарттарды түзүп алсаңыздар болот. Андан кийинки бөлмөнү көрсөтө турган болсок, бул кыргыз комнатасы, универсал комната. Анткени печканы ушул жерге уюштурасыздар дагы, отту күпүлдөтүп жагып, кышында кыштап, жазында жазасыздар. Бул деле ушул 3,5га 3 размериндеги бир бөлмө экен. Болжолду. Асты DSP болуптур. Жабы ясбы деп коёбу эле. МДФ каражаттары менен бул жакты кооздогонго аракет кылыптыр. Эми үйдүн ээси сатып алган экен. Сатып алгандан бери эч ким жашай элек. Ошон үчүн туугандар кайсы бир бактылуу инсанга насип кылар экен, ошого буйрусун дейли. Бул жагы зал, конок бөлмөсү, узун туурасы болжол менен бир 4,5-5 метр чыгып калат. 5 метр чыгат экен. Бул жагы 3төн ашык чыгат. Чорный потолок боло элек. Өзүңүздөр эми калганын оңдоп түзөп аласыздар. Электромонтаждар дагы болгон. Туугандар, мен бул чыгарылышты жыйынтыкладым. Ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын 2 линиядан суу келет, шаарга караган тараптан келет. Ал жанагы саатына чыгат да. Ал эми мына аскердик машыгуу бөлүгүнө туташтырылган экен, суу анда өчпөйт. Сиздерге насип кылган болсун. Анда дагы бир нерсени айтып коеюн. Мына бул машина базар тарапка запчас базары келди, мөмө жемиш базары келди. Дагы ушундай устаканалар көчүп келет деген ой пландар болуп атат. Кыскасын айтканда дүркүрөп өнүгүп атат да. Ушул тараптан соодачылдар, бизнесмендер, ишкерлер, үй издегендер болсо анда чамдаңыздар. 45 миң доллар бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат.
Ош шаарынан батирелерге алмаштыруу жолдору дагы каралган. Эгер батириңиздер жакшы боло турган болсо, коркпоңуздар, сунуштай бериңиздер, үстүнө үстөк акча кошуу менен батириңизди колго алат достор. Сиздерге насып кылган болсун. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ээсине чалып толук маалымат ала бересиздер.